Билимди сатып албайт, аны казып алат. Билимдүү болсоң өсөрсүң, билимсиз болсоң өчөрсүң демекчи, билим алуунун канчалык маанилүү экенин айтуудан чарчабайбыз балдар. Саламатсыңарбы? Кутмандуу күнүңөр менен. Кезектеги 9 класстын кыргыз тили сабагын баштайбыз. Балдар, азыр Касымалы Жантөшевдин Каныбек романынан көркөм окууну угасыңар. Чыгарма силер үчүн тааныш. Бул чыгарманы угуп жатканда кептин кайсы түрү катышты жана бул чыгарма кайсы стилде экенин байкайсыңар. Бул суроонун жообун биз сабактын жүрүшүндө чогуу талдайбыз. Анда көркөм окууну кунт коюп угабыз. Касымалы Жантөшев. Каныбек романы. Биринчи китеп. Кичинекей кул. Кулун жал болсо мингеним, кулун тон болсо кийгеним. Куурасам акыл табышаар кумар көз болсо сүйгөнүм деп. Кызыл чырай нур жүздүү, кырдач мурун кара каш, кара көз кичинекей жаш Каныбек таягына сүйөнүп, бийик асканын башында атасы сансыздан үйрөнгөн ырнырдап турат. Мезгил түш кыйшайган, аба ысык, күн ачык. Асканын алдындагы кичинекей булактан суу ичишип, койлор булактын эки жагында жайбаракат оттоп жүрүшөт. Үйдө калган козусун сагынганын билдиргендей, анда-санда кенже тууган соолуктардын маараган үндөрү бирде мындан, бирде тигинден угулат. Каныбек али асканын башында турат. Ал жөн эле турган жок. Мен сенин курагыңда Шамырбек таткага кул болуп келип кой кайтардым. Ошондон бери менин сүйгөн жерим ушул асканын башы. Бул асканын башында туруп караганда айланаң алдагайдан бери алаканыңда тургандай көрүнүп турат. Мен дайыма ушул аскага чыгып, эки жакты көбүнчө ат энем жүргөн алай тарапты карайм. Кайгымды басам, көңүл ачам деп айткан атасынын сөздөрүн эсине түшүрүп, айланасына ач көздүк менен көз жүгүртүп турат. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кептин түрлөрү менен кептин стилдеринин карым катышы. Бүгүнкү сабакта балдар кеп жөнүндөгү алган билимиңерди эске саласыңар. Кептин түрлөрү менен стилдеринин карым катышын берилген тексттер аркылуу аныктайсыңар. Жана кептин түрлөрү менен кептин стилдерин турмушта колдоно аласыңар. Биз азыр тил жана кеп тууралуу кеп кылалы. Тил жана кеп бири-бирине абдан жакын, өз ара тыгыз байланышкан, шартталган, бирок окшош эмес түшүнүктөр. Эми тил дегенибиз эмне? Тил коомдо байланыш, катнаш жасоонун, пикир алышуунун негизги каражаты. Ал эми кеп байланыш жасоонун, пикир алышуунун конкреттүү колдонулушу, ишке ашырылышы. Башкача айтканда, айтылган сөз, кеп, оозеки же жазуу жүзүндө берилген сөз. Бул жерден тил менен кептин айырмачылыгын жана жакындыгын байкадыңар балдар. Биз өткөн сабакта балдар силер менен кептин түрлөрү деген теманы өткөнбүз. Кептин түрлөрү баяндоо, сүрөттөө жана ой жүгүртүү экенин билебиз. Булардын бири-бири менен айырмачылыгын, жакындыгын, ошондой эле өзгөчөлүктөрүн караганбыз. Бүгүнкү сабагыбызда кептин стилдери тууралуу жана кептин стилдеринин кептин түрлөрү менен кандай карым катышта экенин сүйлөшөбүз. Демек, кептин стилдери оозеки жана жазуу түрүндө келет балдар. Ал эми оозеки түрүндө бул диалог аркылуу ишке ашат. Жазуу түрүндөгүсүн биз азыр санайлы. Көркөм стиль, илимий стиль, иш кагаздарынын стили, ошондой эле публицистикалык стиль. Бул кептин стилдери тууралуу дагы силер буга чейин
маалыматыңар бар. Эми алдыда булардын өзгөчөлүктөрүнө кеңири токтолуп көрөлү. Азыр балдар ооз-эки стил тууралуу сүйлөшөлү. Ооз-эки сүйлөшүү стили адамдардын ортосунда түздөн түз байланыш үчүн кызмат кылат. Анын негизги милдети ооз-эки маалымат алмашуу. Силер билгендей балдар, адамдар бири-бири менен пикир алышууда ооз-эки түрдө көбүнчө пикир алмашат, сүйлөшөт. Мына ошол ооз-эки стил тууралуу биз кеп кылдык. Эми көркөм стил тууралуу сүйлөшөлү балдар. Көркөм стилдеги чыгармаларды санап көрөлүчү. Аңгеме, очерк, повесть, роман, ыр, поэма, драма жана башка. Биз булардын бардыгын кыргыз адабият сабагынан бул жанрдагы чыгармаларды окуп жүрөбүз. Булардын өзгөчөлүгүн, бири-биринен айырмачылыгын да жакшы билебиз балдар. Эми көркөм стилде кеңири колдонулат учкул сөздөр, синонимдер, антонимдер, фразеологизмдер жана макал лакаптар. Ушул жерден балдар көркөм деген сөздүн мааниsin чечмелеп алалычы. Көркөм деген сөз синоними кооздук, сулуулук дегенди түшүндүрөт. Эми биз окуган чыгармаларды көркөмдөп, кооздоп турган кайсылар болот? Албетте, көркөм сөз каражаттары. Азыркы биз санап өткөн учкул сөздөр, фразеологизмдер, макал лакаптардын бардыгы ошол көркөм сөз каражаттарына кирет. Демек, биз көркөм стилде жазылып аткан чыгармаларды ушул сыяктуу сөз каражаттары менен жазабыз. Башкача айтканда, жазып аткан чыгармаларыбызды көркөмдөйбүз десек болот. Көркөм тексттеги чыгармаларда автор бере турган оюн алдын ала системалаштырып, окуяны ырааты менен берүү үчүн төмөндөгүдөй жолдор менен иш алып барат. Автор кырдаалды баяндайт, жаратылышты же көрүнүштү сүрөттөйт, кыялындагы нерсеге ой жүгүртөт. Биз бул жерден эмнени түшүндүк балдар? Демек, көркөм тексттеги, көркөм стилдеги чыгармалар баяндоо, сүрөттөө жана ой жүгүртүү кебин камтыйт деген ойду түшүндүрөт. Же болбосо көркөм стилдеги чыгармаларда баяндоо кеби дагы, сүрөттөө, ой жүгүртүү кеби дагы катышат. Сабактын башында ушул Каныбек романынан Укма китептин аудиосун көркөм окуусунан уккансыңар. Мен ал жерде силерге суроо бергем. Бул жерде кептин кайсы түрү катышты жана кептин кайсы стили деп. Мына ошол суроого азыр алдыда чогуу жооп беребиз. Кызыл чырай нур жүздүү, кырдач мурун кара каш, кара көз жаш Каныбек таягына сүйөнүп, бийик асканын башында атасы сансыздан үйрөнгөн ырын ырдап турат. Аба ысык, күн ачык. Асканын алдындагы кичинекей булактан суу ичип, койлор булактын жанында жайбаракат оттоп жүрүшөт. Бул жерден биз эмнени окудук балдар? Бул чыгармадагы сүрөттөө. Бул жерде Каныбектин келбети, турган турушу сүрөттөлдү. Андан сырткары күндүн ачык экени, булактан суу ичкен койлордун жайбаракат оттоп жүргөнү сүрөттөлдү. Албетте бул көркөм стилдеги чыгарма баяндоо кеби болду. Андан сырткары сүрөттөө кебин дагы камтып турат. Демек, биз сабактын башындагы көркөм окууда берилген суроолорго жооп бердик. Бул жерде балдар сүрөттөө кеби менен көркөм стилдин карым катышы болду.
Башкача айтканда, көркөм стилдеги чыгармадагы сүрөттөөнү таптык. Алдыда биз илимий стиль тууралуу кеп кылабыз, балдар. Илимдин жана техниканын тармактарынын өзгөчөлүгүнө ылайык атайын терминдер менен жазылган эмгектердин тили илимий стиль деп аталат. Бул стиль көбүнчө илимий эмгектерде, окуу китептеринде, илимий темада жазылган докладтарда, лекцияларда, энциклопедияларда жана башкаларда колдонулат. Илимий стилге ачыктык, тактык, далилдүүлүк мүнөздүү. Илимий стиль илимде такталган маалыматтарга таянат. Алдыда биз текст менен иштейбиз, балдар. Жүрөктүн кагышы, деңиздин ташкыны жана тартылуусу, күндүн чыгышы жана батышы, жыл мезгилдеринин алмашуусу. Булардын ортосунда кандай жалпылык бар? Алар мезгилдүү кубулуштар. Башкача айтканда, убакытты эсептегенсип, белгилүү бир мезгил сайын кайталанып турушат. Адамдар күн менен түндүн алмашуусуна, күн менен айдын кыймылына байкоо жүргүзүп, жылды айларга, айды күндөргө, күндү майда убакыт бөлүктөрүнө, саатка бөлгөн. Бирок убакытты кантип эсептөө керек? Убакытты өлчөөгө алгач күн саатты, андан соң суу саатты, анан кум саатты ойлоп табышкан. 1404 жылы Москва Кремлине Россияда биринчи болуп мунара саатын коюшкан. Эми, балдар, бул жерден биз сааттын келип чыгышы тууралуу илимий стилдеги текст окудук. Ой жүгүртүү кебине мүнөздүү эмне үчүн деген суроонун үстүндө окумуштуулар ой жүгүртүп отуруп, улам сааттын ыңгайлуу түрлөрүн ойлоп табышкан. Деги эле илимде эмне үчүн деген суроонун үстүндө изденүүчүлүк менен үстү-үстүнө ачылыштар болуп турары талашсыз. Бул жерден мен силерге сааттын чыгышы тууралуу дагы кошумча маалымат айта кетейин. Механикалык саат жөнүндөгү алгач маалыматты окумуштуулар байыркы византиялык кол жазмалардан окушкан экен. Ал кол жазмалар 578 жылга таандык деп айтылат. Алгачкы механикалык сааттын саат көрсөткүчү бир гана жебеден болгон экен, балдар. Бул текстте бизде ой жүгүртүү кеби менен илимий стилдин байланышын көрдүк. Эми, балдар, иш кагазынын стили тууралуу кеп калалы. Азыркы кыргыз адаби тилинде иш кагаздарынын стилинин эки түрү бар. Биринчиси расмий иш кагаздарынын стили, экинчиси расмий эмес иш кагаздарынын стили. Расмий иш кагаздарына мыйзам, указ, устав, программа, өкмөттүк билдирүү жана мамлекеттердин ортосундагы келишимдер кирет. Ал эми расмий эмес иш кагаздарынын стилине күндөлүк турмушта кеңири колдонулуучу арыз, өмүр баян, ишеним кат, мүнөздөмө,
маалым кат, күбөлүк кат, акт, келишим, тилгат, кулактандыруу жана башкалар кирет. Булар эмне себептен расмий эмес иш кагаздарына кирерин баарыңар жакшы билесиңер. Себеби булар расмий түрдө кабыл алынбастан карапайым бардык элдер колдоно ала турган иш кагаздарына кирет. Башкача айтканда, бардык катмардагы адамдар колдоно алат. Азыр балдар мүнөздөмөнүн кандай жазылышына көңүл бөлөбүз. Берилет ушул мүнөздөмө 9В классынын окуучусу Адылов Аскарга. Бул окуучу 5 класстан бери ушул класста окуп келе жатат. Аскардын мүнөзү токтоо, кичипейил, боорукер, досторуна жардам берүүгө дайыма даяр. Балдар, бул жерде класс жетекчи тарабынан окуучуга жазылган мүнөздөмөнүн үлгүсүн көрдүк. Класс жетекчи окуучуга мүнөздөмө жазууда анын жеке мүнөзүн, кайсы сабактарга кызыгарын, класстан тышкаркы кандай коомдук иштерге активдүү катышарын жана башка белгилерин толук жазышы керек. Мен үлгү катары кээ бир гана сүйлөмдөрүн бердим. Класс жетекчи мүнөздөмө жазгандан кийин аягына аты жөнүн жазып кол коет билесиңер. Демек бул мүнөздөмө иш кагаздар стилине мисал болду. Демек бул кептин кайсы стили менен байланышта? Азыр көрөбүз. Бул жерде балдар сүрөттөө кеби менен иш кагаздар стилинин карым катышы болду. Башкача айтканда, мүнөздөмө иш кагаздарынын стилине кирет, бирок бул жерде сүрөттөө кеби камтылды. Демек, кептин түрлөрү менен иш кагаздарынын карым катышы деген суроого жооп бердик. Эми алдыда биз публицистикалык стиль тууралуу сүйлөшөбүз. Учурдагы коом турмушунун актуалдуу маселелери менен көрүнүштөрү жөнүндөгү маалымат берген чыгарманын бир түрү публицистика деп аталат. Демек, публицистика чыгарманын бир түрү катары болгондуктан, анын да өзүнө тиешелүү стили бар. Ал публицистикалык стиль. Публицистикалык стилде эл аралык кабарлар, радио, телекабарлар, очерк, газетанын баш кабарлары жана башкалары айтылат. Балдар, биз азыр текст менен иштейбиз. Мен текст окуп жатканда телевизордон же радиодон угуп аткан маалымат катары кабыл алгыла. Бишкек шаарындагы мектептер арасында окуучулардын спорттук мелдеши болуп өттү. Мелдешке 9 класстардын окуучулары катышты. Спорттук мелдешти өткөрүүнүн негизги максаты окуучулар арасында сергек жашоо образын жайылтып, спортту жана дене тарбияны даңазалоо, окуучулар арасындагы ынтымакты бекемдеп, балдардын бош убактыларын көңүлдүү, пайдалуу өткөрүүнү камсыз кылуу болуп эсептелет. Силер билгендей балдар, кабарлар, жаңылыктар жалпы массага түшүнүктүү болуш үчүн кыска жана так берилет. Демек биз ошол мисалга текст окудук. Бул сүрөттөн балдар, азыркы биз окуган тексттеги маалыматка ылайык келген сүрөттү көрүп турабыз. Бул жерде баяндоо кеби менен публицистикалык стилдин карым катышы болду. Азыр балдар, өз алдынча иштөөгө тапшырма берейин. Каныбек романынан Укма китептин 1 китеби. Тымызын чапкан капкан деген бөлүмүн угуп, ал бөлүмдө кептин кайсы түрлөрү катышканын жазып белгилеп,
мугалимиңер менен кайтарым байланышка чыксаңар болот. Муну YouTube каналынан тапсаңар болот балдар. Укма китептин аудио вариантын. Демек, жана биз сабак учурунда укма китептин көркөм окуусунан үзүндү угуп, ал жерде сүрөттөөлөр болгонун таап жазып чыкканбыз. Дал ошондой кылып, ушул бөлүмдөн дагы кайсы жеринде сүрөттөө кейби катышты. Ошол учурларды бөлүп жазып чыккыла балдар. Эми сабагыбызды жыйынтыктоого убакыт келип жетти. Бүгүнкү сабакта кептин түрлөрүн, кептин стилдерин, тил жана кеп тууралуу маалымат алдык. Буга чейин деле маалыматыңар бар болчу. Ошол билимибизди дагы бир жолу эске салдык десек болот балдар. Андан сырткары бүгүн текст менен иштедик. Ар бир тексттин өзгөчөлүгүн байкадык. Кайсы стилге таандык экенин, кептин кайсы түрүн камтып турганын талдап чыктык. Демек, кептин түрлөрү менен стилдеринин карым катышын окуп үйрөндүк. Биздин сабагыбыз ушуну менен аягына келип жетти. Бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү жана кызыктуу болду деп ишенем. Эмки сабакта көрүшкөнгө чейин аман болгула.